Гипс дегенде эле адам баласынын оюна сөзсүз түрдө кайсы бир сыныкты шакшактап жаткандагы элес келет эмеспи? Бирок бул нерсени оң жагынан карай турган болсок, гипстерден деле ар кандай оюнчуктарды жасаган азаматыбыз бар экен. Анда эмесе сөз башынан болсун, кызматыңыз болсун. Мен Айгерим Токтоналиева болом. Адамдын жасап жаткан асыл буюмдары анын эсинде түбөлүк калат деп кайсыл бир даанышман жазып калтыргандай эле Машхура Усманжанованын кылган эмгектери да көпчүлүктүн көңүлүндө сакталып калат. 2 жылдан бери гипс аркылуу көз жоосун алган көркөм кооз буюмдарды жасап, аны ички рынокко алып чыгып жаткан бул чакан цехте Машхура Эмжананын жолдошу бир кыз, бир уулу эмгектенет. Тактап айтканда, үй бүлөлүк бизнес. Аталган үй бүлө буга чейин Ош облусуна караштуу Өзгөн жергесин жертешкен. Кийинчерээк Борбор калаага келип олтурукташып калышкан. Калаага келүүсүнүн себеби да дал ушул бизнес болгон. Аптасына 150 оюнчукту базарга алып чыгып жаткан үй бүлө айына жок эле дегенде 40 000 сом киреше табат. Гипстен буюм тайымдарды жасоодо алгач керектелүүчү гипсти тандап алуу кажет. Машхура Айымдын айтымында Бишкекте сатылган гипстердин сапаты анчейин эмес. Мындан улам алар Токмок жергесине буйрутма берип алдырышат. Гипсти кармаганда канчалык колго сиңимдүү болсо, ошончолук сапат жогору болот дейт. Эжеке деле ушул гипстер туурасында айтып берсеңиздер, гипстерди кайсы базарлардан кантип тандап аласыздар? Кандай гипс деле жакшы болот ушул иш менен алектениш үчүн? Буну Токмоктон алып келебиз. Тез кургай турганы жакшы болот. Негизи ошо тез кургабаса оюнчуктар чыкпай калат да, ошон үчүн буну үшөгөндө өзү билинет. Ошо үшөп кармап туруп эле билип алат, окуя турганларчы. Кичине чайып көрсө. Мына үшөгөндөчү жумшак болот да. Жаманы мына колго батат да, уже мынандай кылгандачы. Ошонусунан билип алат. Уже колго сиңип кетет жакшысы. Ал жаманы башкача болуп тура берет да. Анан буну куя турганлар өзү билет. Тез катыйт да. Тез катып турганы керек да бул капелькеге. Токмок шагы сатылат. Килограммы 6 сом, 7 сомдон түшөт да. 7 сомдон, Эгер 6 сом, ушу 7 сомго ала турган болсо, 1 килограмм гипстен канча оюнчук чыгат? 1 килограмм оюнчуктанбы? 1 килограмм гипстен. Жок, мешогодан чыгат да. Мешогону эле кылыш керек да. Ошо мешогодан кичинекей болсо 25 штук, чоңураак болсо 20 штук чыгат оюнчук. Эң сонун турбайбы? Анан ар бири канча сомдон сатылат ушунда? 100 сом, 150 сом ушундай сатылат. Жакшы эле киреше түшөт экен. Киреше нормальный түшөт. Эң сонун экен. Анда эмесе баштайлык этап менен кантип жасайсыздар, кандай кылып жасайсыздар? Андан соң ошол гипске кадимки эле эч бир аралашмасы жок сууну куюп аралаштырып, керектелүүчү массаны даярдап алабыз. Ал эми даяр болгон аралашма атайын калыптарга коюлат. Биз барган маалда күн мурунтан коюлган акча чогултуучу буюмдар бар болгондуктан, аларды калыптан чыгарып алып, андан соң кайрадан коюуга туура келди. Айта кетчү жагда, калыптар желимден жасалып, Өзбекстан жергесинен буйрутма менен алдырылат. Ал эми аны тандоодо бардык жаш курактагы адамдардын табити эске алынат. Себеби айымдар көбүн эсе карапаларды жактырышса, балдар кадимки оюнчуктарды тандашат. Ушинтип биринчи чечип алат экенбиз да, даяр. Булар ошондо калыптарбы? Калыптар булар. Ичиндегини алып алып, анан башкадан коебуз. Кап-кап экен го, эмне бул? Резина кармап турбаса, өзү тура албайт бул. Ичинде резина болот, ошондо форма болот. Маманы мантла чабыз. Секин, акырын кылып чабыз. Бул калыптарын каяктан аласыздар? Бул калыптарды Өзбекстандан алабыз. Атайын буйрутма менен. Буйрутма менен. Ошо жакта жасалат да. Толка резина менен форма чыгат да.
Башка нерседен чыкпайт. Жок. Жок, чыкпайт. Кирпи турбайбы? Ооба, ёжик. Эң сонун экен. Ошондо мунун ичинде ушул келечекте жасалуучу оюнчуктун туңку бою болот экен да, бул калыптын ичинде. Кирпинин энелеринин издерин ичине калтырып коюшуптур да. Ооба, ошондой. Канча сомдо сатып алдыңыздар? Калпы килограммга сатылат, мына резинасычы. Канча килограмм чыкса доллар менен турат да. Килограмм канча доллар? 1 килограммы бир 10 доллардай турат да, ошондой кымбат да. Бирок өзүнүздү актаса керек. Өзүнүз актайт, ооба. Бир 2 жылда иштетсеңиз, 3 жылда иштесеңиз болот да, резинасынычы дагы формасын алмаштырышка туура келет. 2-3 жылдан кийинби? Ооба, уже жараксыз болуп калат да. Чоюлуп кетеби же кандай? Чоюлуп иштар жаман болуп кетет, буга куюла берсе. Көпкө чейин болбойт экен да. Ооба, болбой калат. Эми ушинтип иштеп калыңыздар. Бизби? Бизде кайны акаларым иштейт. Ошолор кызык куюп атат. Биз деле ошолорго кызыкып, биз деле куюшту баштадык да. Сиздерде булай үй бүлөлүк. Ооба, үй бүлөлүк бизнес. Өзүңүздөр ким жасайт? Балам жасайт, күйөөм жасайт. Ооба, үй бүлөлүк бардыгына жумуш чыгат да bundan. Бир үй бүлөнү багабы? Бакат. Жакшы эле. Ооба. Аштым окшойт, э? Жакта эмне бар экенин азыр көрөбүз. Ачылайлык сандыкта бучулайлык кундуз бар деген. Ичинде эмне бар? Кичине сундук бар бунда. Чындап эле сандык бар экен мунун ичинде. Караңчы карабыз. Экен да, э? Ооба, ошо бир бурчу ачык болбосо буну ала албайсыз да. Куюп уже кургагандан кийин акырын чыгарып аласыз, болбосо сынып калат. Чыкты уже. Анан үстүнө мындай тешик керек. Ооба, ушу жерден кичине тешип коебуз, акча салынат. Мына жер ачык болот, кийин бул жер жапылат. Келиңиз, куюп баштайлы кандай? Бери бирге жасайлы. Даярдап алат окшойсу. Ооба. Жакшы түшпөсө чыкпай калат да. Ичине жакшы түшүш керек. Жагын коет окшойбуз биринчи. Анан буну коюп туруп. Анан берип сиз ээн талаптырсыз да? ооба. Бир күндө канчайын жасайсыздар? 100-100дөн ашык деле жасаса болот. Негизи. Күн жакшы тийсе, Ооба. Күндө кургаса жакшы да булар. бекер болот. Ооба. Жаз айлары жаан чачын болот да көбүнесе. Күн чыкканда сыртка алып чыгып кое бересиз да. Азыр күн сулуук, ошон үчүн ток менен кургайт көпүрөөк. Электр энергиясы менен. Ооба. Жок дегенде 3 күн туруш керек да. Анан, ооба. Анан краска кетсе боло берет. Азыр эмне кылабыз? Уже куябыз. Балка бар экен, э? Ооба, болбосо болбой калат. Бир кружкадай суу куябыз. Канча граммдай болуп калат бул жолу түрдө? 100 грамм,
700 грамм болот. Ооба, ошондой болот да. Болгон аралаштырып коюңуздар да. Болчу жок. Мен уже айландыра албай калдым. Коюк болуп калды. Нормасы болуш керек да, мындай элечи суюк болуш керек, болбосо айланбай калат ичине. Алып ичине. Бирок өтө суюк болсо да жакшы Болбойт, орто болуш керек. Айландырат да. Бардык жерине тийиш керек да. Он минут тургандан кийин дагы бир оор алып беребиз. Аралашма калыпка 2 ирет коюлат. Биринчиси 10 мүнөт, экинчи ирет коюлганы 20 мүнөт тыныктырылат. Канчалык көпкө тыныкса, ошончолук кургап, сапаты жакшы болот. Ал эми кургаган акча салуучу буюмдардын түбү тешик болгондуктан аларды кайрадан бүтөөгө туура келет. Ал үчүн болгону айнек жана жогорудагыдай эле ыкма менен даярдалган аралашма керектелет. Ооба, жайлат. Бир ошо серси жыйылып атат. Каптык басыш керек, болбосо түйү жармашпай калат. Ооба. Жыйырма мүнөттөн кийин катыйт да, чыкарса болот. Эми кургатылган буюмдарды алып, анын тегерек четин тазалоо керек. Ал үчүн кадимки бычак же өгөлөөчү шаймандар керектелет. Чыгарып койдуңарбы? Ушинтип эле 1 мүнөт калат экенде баардыгы. Ооба, өзү тез кургайт дедимго. Мына жерин тазалайбыз, мына. Наждак азыр наждайлайбыз. Наждай кылбай бычак менен тегиздеп койсо болот өзү. Ооба. Ошо чызыгы эле жок болсо болду. Анысы менен болсо кооз көрүнбөй калат да? Ооба, кооз көрүнбөй калат. Күн жылуу кезде гана иштечү. Ооба. Күн жылууда, ооба, ошондой. Сыртта чачыш керек да краскасынчы. Сыртта чачпаса болбойт. Краска үчүп кетет да, болбосо ичине сепсе дымданып калат краскасы. Могу жерин аламбы же калабы жалбол? Ооба, ошо жери да, ошо жерин алабыз. Мен өзүм тазалайм, тегиз кылып. Тегиз жашынакай кылып өзүм тазалайм да. Мына, наждайлап койсо тегиз болуп калат. Наждей менен, мына. Бычак менен тазалап туруп, наждайлай. Артынан, Ооба, артынан. Мынандай болсо наждей болбойт да, муну бычак менен тегиздеп туруп, анан наждей уруп коет мына.
тегиз чыгат ошондо. Мына жерлери ham тегиз чыгат. Мына. Эң акыркы этап болуп сырткы бетине боек берүү саналат. Түстөрдү машхур айымдын жолдошу берет. Анткени ар бир эле адам түс бере албайт. Билбеген адам чачса бир жери калың, кай бир жерине жука тартылып, буюмдардын көркү анчейин чыкпай калат дейт. Ал эми боекторун болсо Борбор калаадагы эле курулуш шаймандарды саткан дүкөндөрдөн тапсаңыз болот. Машхура Усманжанованын айтымында кай бир буюмдарга дагы кошумча кооздуктар камтылат. Ал ар кыл түстөгү шууру мончок же жөн гана көрк берүүчү жылтырактар. Бул аракеттердин бардыгы колго жасалат. Анан дагы калктын калың катмары мусулман дининде болгондуктан көздүү жаныбарларга караганда жөн гана гүл салуучу карапалар, сандык өңдүү буюмдар көп суралат. Мындан улам дал ошол продукцияларга кооздук көбүрөөк берилет дейт. Кээ бирчиси көзү жок дейт, окугандар, ошолорго деле көзү жоктары бар. Үйгө койсо болбойт дейт. Ошолор көзү жогун алат, сандык, мешоктарды алышат. Калыптарды бардыгына карап, чоң аялдар, мисалы үчүн вазалар жактырат. Жаш балдар болсо капелька сыяктуу оюнчукту жакшы көрөт. Ошон үчүн бардыгынан тандайсыз, чоң кичинесин карап да адам. Бардыгын жака турган бардыгы башкача болот да бардыгына ошол. Гипс менен иштөөнү машхур айым өзүнүн бир тууган кайын агасынан үйрөнгөн. Жасоого өтө оңой жана ыңгайлуу болгон бул ишкерликти үйрөнүүнү каалагандар болсо, жардам берүүнү аябайбыз дейт каарманым. Ооба, үйрөтөбүз келсе. Бардыгын үйрөтөбүз. Ооба, жеңил эле куят. Ушу кургашын эле күтөбүз, болбосо өзү жеңил эле. Бардык жаштар кылса болот. Жаштарга негизи жеңил эле болот. Чоңдар куя албайт муну. Жаш балдар үйрөнүшкө кызыгышат, ошолор куйса болот. Мындай буюмдардын артыкчылыктары, ошону менен катар эле кемчиликтери да бар. Маселен, гүл салуучу карапаларга табигый гүлдөрдү сактай албайсыз. Анткени гипстен жасалгандыктан ичине суу куюуга таптакыр болбойт, ээрип кетет. Жөн гана кооздук үчүн пайдаланууга туура келет. А бирок акча чогултуучу буюмдардын түбүнө суу кездемени 1-2 саатка коюп түбүн түшүрүп, ичиндеги каражатын алып алууга болот. А тешилген жерин кайрадан аз өлчөмдөгү эле гипс менен бүтөп койсоңуз болот. Ал эми гипстин өзүнө кайрыла турган болсок, гипс түссүз, тунук минерал. Жер алдынан казылып алынат. Курамында эгерде ар кандай аралашмалар болсо, боз, саргыч, күрөң жана башка түстөргө ээ болот. А эгер таза болсо, ак түстө болот. Аны бир гана медицинада эмес, курулуш иштеринде, боекторду, эмальдарды даярдоодо, оптикада кеңири колдонушат. Гипс бүгүнкү күндө ар кандай буюмдарды жасоо үчүн баалуу материал болуп саналып келет. Соңку мезгилдерде жогорудагыдай кооз буюмдарды жасагандардын да саны арбып барат. Арасында оюнчук, шам алдына койгучтарды, атүгүл ар кыл мончокторду жасагандар да бар. Ал эми Кыргызстанда гипс менен иштеп жаткан бул чакан цех жакынкы аралыкта калыптарынын санын көбөйтүү менен ишканасын кеңейтип, өлкөгө миңдеген жумуш орундуктарын түзсөк деген пландарынын үстүндө иш алып барууда. Кайсыл бир акылман дүйнөдөгү эң сарамжалдуу адам бул акча жок калганда эмес, ал бар кезде үнөмдөп пайдалана билген адам деп айткан экен. Андыктан сарамжалдуу болгуңуздар келсе, да ушул акча чогултуучу каражаттарды колдонуу менен биргеликте буюмдарга акчаларды салып коюп, эң сарамжал адам болсоңуз болот. Аны болсо жазап жаткан албетте азыркы азаматтар болду. Ал эми кызматыңызда болсо мен Айгерим Токтоналиева болдум. Кийинки берүүдөн амандашканча саламатта туруңуздар.